Ушул кумчаптын оозунан сарбаздарды тозобуз. Акбалбан, жооп берчи. Согуш башталып элек жатып качканга даярдык көрүп калган экенсиңер. Курманжанга тымызын киши чаптырып. Биздин бала чак эмне? Жоого мал бекен. Жөн эле таштап кете бергендей. Бизге дагы мал керек. Туура. Жан керек. Согушам десеңер, өзүңөр согуша бергиле. А биз кетебиз. Сабырыңарсыз мырзалар. Сен сарымсак кетели дейсің. Мейлі. Ата-баба калтырган жерди душманга тепсетип тарап кетели. Анда биздин тукумулашка акыбыз барбы? Кыргыз эли кылымдар бою көчмөн турмуш кечирип, өзүнүн мамлекеттүүлүгүн, жерин, эркиндигин сактап келүүдө өзгөчө каржылык жана моралдык философияны карманган. Бийлик ээлери өз башкаруусунда өлкөсүнүн эң башкы байлыгы анын эгемендүүлүгү, элинин көз карандысыздыгы деген принципти тутушкан. Кыргыз тарыхында сырттан карыз алууну унуттук намыс гана эмес, өлкө келечегин, болочок муунду сатуу катары баалашкан. Неп адам карыз алып калыша турган болсо, ийри отуруп түз кеңешип, ар бир кадамды жети өлчөп, бир кесип, кеңешип кескен бармак оорубайт деген негиз менен ар бир кыймыл аракетин ченеп, туура кадам жасашкан. Балдарым, кеңешип кескен бармак оорубайт. Айла табалык. Теңирибиз каарданып, айлыбыз мына жутта калды. Мал жаныбыздан ажырадык. Амал канча. Мундузбайдын айдына түшүп барып, жерге эт, минерге уна сурап келбесеңер, аз күндө тукумубуз курут болот го. Мундузбайдан мал сурасак, ал бизден жоокерликке жан сурайт. Балдарыбыздан ажырайбыз. Андайга барбайбыз ата. Насыя алабыз. Кийин калтар суусар, аң териси менен кайтарып беребиз. Акылман элибиз алган карызы, ичкен ашы, кийген кийими менен мактанууну эң чоң уят катар баалаган. Мамлекеттиктин кудурети суранган акчада эмес, болгон ресурстарды туура, адилеттүү бөлүштүрүп, калың журтту бирөөгө көз каранды кылбай багууда экенин түшүнүшкөн. Ата-бабаларыбыз колуңда жок болсо кошунаңдан сураба, белди бекем бууп өзүңдөн чыгар, же сурап алган аш болбойт, курап алган баш болбойт деп экономикалык көз карандысыздыкты биринчи орунга коюшкан. Элди карызга батыруу жетекчинин алсыздыгы, орду толгус трагедия деп эсептелген. Болуптур. Акыл калчашып көрөдү. Биз даярбыз Баякен. Бир акылга келсеңер, Баякеңер жок дебес. А дегенде да мосси келе жигиттер. Рахмат. Силерге мал керек экен. Мага таяна турган ишенимдүү күч керек. Кожа жаш баатыр. Бир жыл калгын. Жигиттериң менен мага көмөктөш бол. Ойроттор кол кура баттыр. Азуусун чагып салбасак, бизди чайнап салчудай. Сактанбасак болбойт. Жакында 3 жылкымды айдап кетишти. Тойубуз ашка айланбасын. Курал жабдыыңар менен келгиле. Антсалардын сазайын беребиз. Кеп жалпы биздин эл жөнүндө болуп атат. Мергендер. Бөлүнгөндү бөрү жейт дейт. Бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгаралы, баатырлар. Азырчы. Илим менен техника сөнүккөн 21-чи кылым. Бирок кыргыз бийлиги ооз толтура айткан убадаларынан тайып, элди алдоо менен алек. Массалык маалымат каражаттарында 30 жылда болуп көрбөгөндөй карыз көбөйгөнү айтылып да, жазылып да, көрсөтүлүп да жүрөт. 1991 жыл Кыргыз Республикасынын мамлекеттик карызы $4 970 000.
Аскар Акаевдин башкаруусу 2005-жыл 1 миллиард 949 миллион доллар. Курманбек Бакиевдин башкаруусу 2010-жыл 2 миллиард 475 миллион доллар. Роза Отунбаеванын башкаруусу 2011-жыл 2 миллиард 802 миллион доллар. Алмазбек Атамбаевдин башкаруусу 2017-жыл 3 миллиард 742 миллион доллар. Сооронбай Жээнбековдун башкаруусу 2020-жыл 4 миллиард 217 миллион доллар. Садыр Жапаровдун 5 жылдык башкаруусу 2025-жыл 8 миллиард 920 миллион доллар. Дегеле карыз тууралуу кеп кылгандарга Жапаров жок жерден жооп табат эмеспи. Кыргыз журтту жалган айтып сый көргөнчө, чындык менен азап чектешчү. Кызыгы, Жапаров жалган айтып сый көрүүнү эп көргөн мамлекет башчы катары элдин эсинде калат окшобойбу? 2020-жылы бийликти мээлеп турганда элге жакчы сөздү айтып, карапайым калктын мээсине айланткан экен. Эгерде сиз президент болсоңор, 5 жылдын ичинде биз төлөйбүз. Туурабы? Кудай буйрса, ошо 1-5 жылдыкта биз сырткы карыздан кутулабыз. Даанышман элибиз жаман башчы жан сактайт, жакшы башчы эл сактайт деген. Бийликке эптеп жетип алгандан кийин Жапаров жылуу орну сакташ үчүн мамлекеттик карыз тууралуу айткандарды дароо эле бийлик талашкан. Оппозиция ушинтип атат деген адатка ээ болду. 2020-жылкы айтылган убада бат эле унутулду. 2022-жылы мурдагы убаданы 1-5 жыл башкаруумда карыздын жарымынан кутулабыз деген убадага айландырды. Оппозиция элди дүрбөтүп 1 миллиард долларга жакын тышкы карыз алды деп айтып жаткан маалымат калп. 2020-жылы октябрдан берки тышкы карыз болгону 84 миллион долларга көбөйдү. Каржы министрлигине барып иликтегичтер муну да иликтеп чыксаңар болот. Ананда бул сомма дагы мурдатан түзүлгөн келишимдин негизинде келген акча. Мындан тышкары бир топ каражаттар грант түрүндө келип жатат. Алар кайтарымсыз Кыргызстанга жардам катары берип жатышат. Мындан ары тышкы карызды көбөйтпөй, тескерисинче жапканга аракет кылабыз. Кыскасы, президенттик биринчи мөөнөтүн бүткөнчө тышкы карызыбыздын эң жок дегенде жарымын жаап кеткенге аракет кылам. Жигит сөзүнөн кайтпайт, жолборс изинен кайтпайт деген накыл кеп бар элибизде. Бирок мындай улуу, уңгулуу кепти Садыр Жапаров жокко чыгаруу менен алек. Алсак 2020-жылдан 2025-жылга чейин мамлекеттик карыз эселеп көбөйгөн. Садыр Жапаровдун 5 жылда толук карыздан кутулабыз деген убадасы кайда? Тескерисинче эселеп карыз көбөйгөнүнө күбө болуудабыз. Карыз алууга белсенип жаткан айтылууда. Алынып жаткан сырткы карыздарыбыздан эч кам санабай эле койсоңуздар болот. Азыр жасалып жаткан ар бир долбоор мамлекеттик бюджетке күч келтирбестен өзүн өзү актай турган долбоорлор. Ошондуктан чочулоого же кабатыр болууга негиз жок. Мындан ары бул теманы кеп кылбай деле койсо болос. Саясатташтыруунун кажети жок деген. Октябрь 2030-да дагы бүгүнкүдөн дагы жакшы болот да. Түшүндүңүз, бүгүнкү күнгө салыштырасыңар, ошондо бүгүнкү күндөн дагы бир 10 тепкич өйдө болушу мүмкүн. Андан ылдый болбойт. Андан көп өтпөй, Жапаров эсеп палатасынын негизги функцияларынын бирин жокко чыгарган. Тактап айтканда, эсеп палатасы Кыргызстандын мамлекеттик карызына аудит жасай албай тургандай кылып койду. Демек, мамлекет кимден канча карыз алат? Баары Жапаровдун каалоосуна жараша чечиле берет деп түшүнсөк болот. Даанышман элибиз кооз сүйлөп, олуттуу түр көрсөтүп, ошол эле мезгилде калптын казанын кайнатуу эл башкаруучулук сапатка кайнаса каны кошулбайт деп коер эле. А Жапаров эл алдында баягы кооз сөздөрүн дагы деле жаадырып келе жатат. Кыргызстандын экономикасы тарыхта болуп көрбөгөндөй өнүгүүдө деп жар салууда. Өткөн жылдын жыйынтыгы боюнча өлкөнүн дүң продукциясы 22,6 миллиард акш долларынан ашып, экономиканын көлөмү дээрлик 3 эсеге көбөйдү. Консолидацияланган бюджет 2025 жылы 1 триллион 100 миллиард сомдон ашты. Салык
5 жыл içinde болжол менен 4 эсеге, бажет төлөмдөрү 6 эсеге, салыктык эмес кирешелер дээрлик 9 эсеге чейин өстү. Өлкө башчысы тарабынан буга чейин карыз тууралуу мындан кийин кеп козгобогула. Карыз көбөйдү дегендер эл бузарлар. Баары көзөмөлдө жана мурдагы калыбында эле турат деген маанидеги билдирүүлөр жасалган. Бул кадам бир жагынан өлкөдөгү туруктуулукту сактоо аракети катары түшүндүрүлгөнү менен, экинчи жагынан чындыктан качуу катары кабыл алынды. Карыз маселесиндеги ачык айкындуулуктун жоктугу коомдо чоң суроолорду жана кооптонууларды пайда кылууда. Мамлекеттик органдардын өздөрүнүн так маалыматты жашырып, тоноп сүйлөп, кайчылашкан билдирүүлөрү эл арасында ишенимдин кетишине, кооптонуунун күчөшүнө алып келүүдө. Карызды жашыруу бул айыкпа сооруну жашырганга барабар эмеспи? 26-жылда биз канча кредит алып атабыз ошон үчүн. А сиз мага 1,7 деп атасыз. Дастанович, дагы бир жолу кайталап кетем. Бул 26-жылы эле бул акча каражаты барды келип түшпөйт. Бул 26-жылдан 28-жылга чекти деп рамышный болуп акырын түшөт. Бул бекилген чакта деле освоение болуп келет да. Ошондо где-то 1 миллиард 900 миллион болуп атпайбы? Бул 10 жылда освоение болушу мүмкүн. Мына мисалы үчүн биз азыр 90-жылга алынган кредиттерден освоениясы келип атат акырын-акырынчы. Умжан Маминович, бир маселеде мен эч бул жерде саясат жок. Мен сизден так маалыматты сурап алсам, сиз мага толук эле так маалыматты бербей жатасыз да. Учурдагы карызыбыз 10 миллиард долларды чапчып баратат. 2026 жылдын 1-апрелине карата Кыргызстандын мамлекеттик карызы 47,7%га өстү. Мамлекеттин жалпы карызы 9 миллиард 800 миллион сомду түздү. По информации ЕЭК, на 1 апреля текущего года общий госдолг страны составил 9 миллиардов и 800 миллионов долларов. При этом за год он увеличился больше, чем на 47%. Эгер бул сумманы Кыргызстандын 7 миллион калкына бөлө турган болсок, жаңы төрөлгөн наристеден тартып, 100гө чыккан карыябызга чейин ар бир жарандын мойнунда $1400, тагыраагы 120 000 сомдон ашык карыз бар. Ата-бабаларыбыз орunu жашырсаң өлүм ашкере кылат деп бекеринен айткан эмес. Эгер экономикалык илдетти бүгүн ачык айтып алдын албасак, эртең мамлекеттин келечеги тумандуу болот. Тышкы карыздарыбызды керек болсо бир күндө төлөп салсак болот. Бул үчүн каражаттарыбыз жетиштүү. Карызды бир күндө төлөп койгонго чамабыз жетет деп жаткан бийлик эмне үчүн сырттан үстөгө босток карыз алып жатат? Эмне үчүн мамлекеттик карыз бир жылда эле 50%га жакын өстү? Экономика эселеп өнүгүп атса, эмнеге карыз алууга муктаж болуп калдык? Карыз алып жатып, эмнеге байбыз деп мактанып атабыз? Айтор суроолор көп. Ачык айтып же сурап койгон адам эл душманына айланат. Канчалык калпталдап, калпынарды каткан менен, ал калп казанда кайнабайт. Калкып чыгып көрүнүп калат. Өлкө байлыгы бул куру мактаныч эмес. Ачык айкындуулук жана элдин эртеңки күнгө болгон ишеними. Жапаров жалган сүйлөп, жалпы элди жалгарып, карызды калын журттун мойнуна артып салуусу жакшылыкка алып келбесин эстен чыгарбаш керек.